Кудайдын чакырыгы 12-июль. Жыйын бул жума сайын сыйынууга бара турган имарат же жай эмес. Имараттан алда канча кеңири. Бул дене. Ал эми биз ошол дененин мүчөлөрүбүз. Биз баарыбыз биригип Машаяктын денесин түзөбүз. Жана ар бирибиз анда өзгөчө ролду аткарабыз. Элчи Павыл мындай деп жазат: Анткени денебиздин мүчөлөрү көп болгону менен бардык мүчөлөрдүн кызматы бирдей болбогон сыяктуу эле, биз да көп болгонубузга карабастан Машаяктын ичинде бир денени түзөбүз. Ал эми өз-өзүнчө алганда бири-бирибизге мүчөбүз. Бизге көрсөтүлгөн ырайымга жараша ар кандай руханий белектер берилген. Дене ар башка бөлүктөрдөн туруп, ар бири өзүнүн кайталангыс кызматын аткаргандай эле, Машаяктын денеси да ошондой. Жаңы келишим барактарында бул ар түрдүү кызматтар руханий белектер деп аталат. Кудай ар бирибизге өзгөчө жана уникалдуу белектерди берген. Машаяктын денесинде жөндөмдөрдүн, ал тургай мүнөз жана каалоолордун да чоң ар түрдүүлүгү бар. Мунун баары Кудайдан. Кээ бир белектер төрөлгөндөн берилет. Башкалары убакыт өткөн сайын ачылып, өнүгөт. Сизде жетекчилик кылуу, окутуу, насаат айтуу же жардам берүү сыяктуу кандай белек болбосун, алардын максаты бир: Кудайга кызмат кылып, жыйынга кызмат кылуу. Белектер жакшылык себүү жана Кудайдын жакшылыгын көрсөтүү үчүн берилген. Сиздин талантыңыз жана өзгөчөлүгүңүз жыйын үчүн маанилүү. Бул бүгүн сиз үчүн дем күч болсун. Кудай сиз аркылуу аткаргысы келген кызмат бар.